Рахман-рахим, саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда экинчи штабта ушу Ош шаарында бир чоң семинар өтүп атат. Жогорку элдик көзөмөлдүн семинары. Бул жерде биздин максаттарыбызды азыр биздин түштүк ушу жогорку элдик көзөмөлдүн төрагасы Эмил Аскеевич дагы бүгүн бизге Жалал Абадка Ош шаарына келди. Азыр биздин төрагабыз Эмил Аскеевичке ушундай биз суроолорду узатабыз. Эмил Аскеевич, ассаламу алейкум. Биринчиден куш келипсиз Ош шаар түштүк жерине. Бизде мынау 2010 ушу жогорку элдик көзөмөл боюнча көпчүлүктөрдө тармактарда кетип атат. Азыр жогорку элдик көзөмөлдөр көп ачылып кетти деп. Анан ошол боюнча бул жогорку элдик көзөмөлдүн түптөлгөнүнө канча жыл болду? Анан кийин бул ушул азыркы бул иш чара максаты семинар кандай уребенде, кандай максатта өткөрүлүп атат? Ошону эме кылып койсоңуз. Рахмат. Биздин коомдук бирикме коррупцияга каршы болуп 2015-жылы баштап 16-жылдын январь айында түзүлгөн. Негизи ошондон бери биз Кыргызстан боюнча жамаатыбыз менен мамлекетке, элге жана мамлекеттин кызматкерлерине жардам берүү боюнча элдерге түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп келебиз. Колдон келген жардамдарыбызды биздин мүчөлөрүбүз берип атат элдерге, мамлекетке жардамдарын берип атат. Ошол багытта биз ушундай жарым жылда бир ар кайсы жерлерде семинарларды өткөрүп турабыз, көчмө семинарларды. Мына апрель айында Ысык көлдө өткөргөнбүз. Аякта өткөрүп, аяктында жыйынтыгы жакшы болду, Кудай буйрса. Былтыр Таласта өткөргөнбүз. Эми быйыл азыр Ош шаарына келип өткөрүп атабыз. Бул жерде дагы өзүбүздүн бизге жаңы келип киргендер болот, чыккандар болот. Ошол жаңы келгендерге түшүндүрмө, кандай оокат кылышат, кандай жашашат деген маселелерди чечип чогуу чаран. Андан тышкары өзүбүздүн моореки жаңы келгендерибизге кандай жумушту алып баруу керек, ушулдардын баардыгын семинар өткөрүп, мындайча айтканда окутуп, үйрөтүп, айтып берип турабыз. Бардыгы тең өздөрү ушул жумуштарын туура алып барсын деген, злоупотреба этпесин деген максатта да бардыгы тең. Андан тышкары өзүбүздүн коомчулугубузда дагы коомчулугубуздун бирине бири жакшы таанышып, Кыргызстан боюнча да бул жерде, мисалы үчүн мынакей Лелектен, Көлдөн, бардык жактан келди кыргыз, Таластан келишти, Чүйдөн. Ушунун бардыгы тең бири-бирин жакшы таанышып, жакын иш алып баруу боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Эмил Аскеевич, сизге Алла ыраазы болгон болсун. Мына сиздин ушу жогорку элдик көзөмөлдү ачып, кыйла Кыргызстанда 100% эмес, бир 10% деп айтсам жаңылышпайм. Коррупция өтө чек коюлуп атат. Жогорку элдик көзөмөлдөр ушунчалык жакшы кызматтарын аткарып атат, ал эл аны баалап атат күндөн күнгө. Азыр мен бир ушундай маалымат уктум. Эми өзүңүздүн оозуңуздан угайын дедим. Кудайым буйрса мына жакынкы күндө жогорку кеңешке аттануу, депутаттыкка болуп атат. Көп эмелер тапшырып атат. Сиз ушул жогорку элдик көзөмөлдүн атынан ушу жогорку кеңешке депутат болуп, андан мандатты болуп кетип атат экенсиз. Ошого Кудайым буйрсуп, баары Алладан, Кудайым буйруп өтүп калсаңыз, ал жерге бара турган кандай максат менен, кандай иш-чараларды колдоп чыгасыз? Рахмат, муну угуп калтырсыз. Ошон үчүн суроо өтө окшойсуз. Бул жерде эч кандай агитационный жумуш тигилүү жок бизде. Мен муну бир мандаттуу жеке өзүм коюп атам, өзүмдүн округуман коюп атам да. Анан Кудай буйрса эми баягы депутат болуп калсак жогорку кеңешке, бул жерде мен өзүм юристмин, негизги кесибим адвокат. Далай мамлекетке, жогорку кеңештин депутаттарына, президенттерге чейин өзүмдүн сунуштарымды баягы юридический вопростор боюнча сот реформа кылуу, могу күч структураларын реформа кылуу боюнча жана народный контроль деген мыйзам кирсин, Союз убагында иштеген народный контроль эмне үчүн демократия убагында иштебеш керек деген мыйзамдар боюнча, анан ушу коомчулуктун көп маселесин билесиздер, элдер көпчүлүгү өздөрүнүн укуктарын билбейт. Ошолордун укуктарын түшүндүрүү боюнча, жумуштарды жүргүзүү боюнча мен бүгүнкү семинардын себеби ошол. Ушуларды өзүм юрист катары, өзүм жетекчи болгондон кийин коомчулугума түшүндүрүп, жана айтып кеткенде, туура жумуш алып барып, туура ишти алып кетиш керек, туура жардам бериш керек деген бар. Себеби кайсы конституция жазылбасын, конституция өзгөрүлүп атат. Ошо источником власти является народ деп коет. Элдер
бул мамлекеттин булагы эл да. То есть бардык нерсенин ээси эл. Эл бир нерсеге ээ болуп, баягы өздөрүнүн укуктарына ээ болсун жок дегендечи. Эл деген жалаң эле шайлоо менен эле шайлоодо эле баягы өздөрүнүн укуктарын колдонбогондой болсун да. Элдерди ушинтип үйрөтүшүбүз керек. Элде юридический подкованный болуш керек. Мына миллиондогон кишилер сыртта жүрүп атат. Ошолор дагы керек болсо тилди жакшы билбей кетип ошол жака аракеттерин кылып оокат кылып атышат. Ушинтип кыргыз эл деген өзү мындай абдан тырмышкан мындай оокат кылам деген тың элдерден болот. Улуу элдерден болот. Ошого жараша ушуларды дагы мындай үйрөтүп жакшы мамлекетке салымдарын кошкондой кылсак деген ой бар да. Мен ушул маселелерди көтөрөт элем. Айыл чарбалары саксап атат бүгүнкү күндө. Инвесторлор келет, алардын результаттары жок. Бүгүнкү күндө элдерибиздин көпчүлүгү эле мына бизде тоода мал чарба менен айыл чарба. Мал чарба менен айыл чарбанын ушуларды жок дегенде элдердин баккан малын жана жерге тиккен эгинин сатып берүү жолдоруна көп көңүл бөлөт элем. Себеби ушулардын эмгектери кайткандай болуш керек да. Алар пайда көргөндөй болуш керек. Эптек акчаны талаага чачып анан кайра эле ошол чачкан акчасын эле кайтарып алып атат бүгүнкү күндө. Пайда көрө албай калып атат. Ушул боюнча дагы көбүрөөк басым кылсак деген ой бар. Өтө жакшы мненияңыз бар экен. Азыркы эле айтып коеюн, мурдагы эле келген депутаттар ар жерлерге барып, агитациясын башташат. Баягындай эле нерселер болот да. Көпүрө куруп берем, суу куруп берем, суу чыгарып берем, үйүңөрдү мындай кылып берем, андай кылып берем деген депутаттар, бирок андай нерсе жок. Сиз ошондойлорго сөз бере аласызбы элге барып, суу чыгарып берем, эме кылып берем депчи? Мен антип элдерге сөз бербейм. Себеби деген анын бардыгы тең өзүңүздөр билесиздер, мурунка буга чейинкинин бардыгы тең сатып алуу, добуштарды сатып алуу жолдору менен кеткен. Алла разы болсун. Добуштарды сатып алган депутат эч убакта элине барбайт. Эгерде мен депутат болсом өзүмдүн округума бир кварталда бир жолу жол уюштурууга мен өзүм пландаштырып койгом. Мен ошол элге барып туруп мен бир көпүрө салып берип элдин тагдырын чечпейм. Ал көпүрөнүн керек болсо ал мындай ак эмгек менен келбеген көпүрө болсо эртең суу алып кетет аны керек болсочу мисалы үчүн да. Өкмөт салып бериш керек. Өкмөт салып бериш керек. Өкмөттүн ошол контролдоп депутат деген бул ким? Депутат деген ушул өкмөттүн кылган ишин контролдоп анан мыйзамдардын тактыгына жооп бериш керек. Мыйзамдар туура мыйзамдарды кабыл алыш керек. Ошол өзгөртүү киргизилгендерди кабыл алыш керек. Анан башкарууга кеткен бул депутаттарды туура эмес деп эсептейм. Башкаруучу бар, президент бар. Ушунун баардыгы тең мынакей президент эле түшүндү дагы бүгүнкү күндө ГКМБдан антикоррупционный службаны жойду дагы мындайча айтканда элдин колуна өткөрүп берди. Эл көзөмөлгө алгыла, баш карагыла деп. Себеби эл деген бул көпчүлүк да. Эл бир нерсеге мындай контролдоп турса, бардык чиновниктер өз кызматтарын так аткарганга аракет кылышат. А контроль жок болсо, анда кечирип койгула башка кухня болуп кетет дагы, эл кала берет сыртта дагы эле. Алла разы болгон болсун. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу биз түндүк түштүктү бөлбөйбүз, урматтуу жалпы кыргыз элим. Мына чыныгы адамдарды өзүңүздөр билип аласыздар. Ошон үчүн ар дайым айтабыз сиздерге акчага сатылбаңыздар деп. Ошон үчүн Алла Таалам баардыгын көрүп турат. Мына элдин ушул эмелеси эскейчтин аркасынан көпчүлүк коррупцияларга тыюу салынып, көпчүлүктөр өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Ошон үчүн бул акча деген нерсе бул келип кеткен нерсе. Бир күн жок кыласыз, эки күн жок кыласыз, бирок чыныгы бул мен үгүт иш эмес, азыр мен бул жаңы үгүт иши башталып элек. Негизи мен сиздерге алдын ала айтып койгонго акым бар. Ошон үчүн акыл калчап ким экенин өзүңүздөр кылып шайласыңыздарды суранам. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Сизге да рахмат. Рахмат.